Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Супер ТВ телеканалынын тагдыр көрсөтүүсүндө 19 октябрь күнү тоокананы үй кылып, дайынсыз кеткен кызымдын 5 баласын багып жатам деген эненин окуясы чыккан. Азыр сиздин үйүңүздү баягы карасам, бул жерден колуңду мындай кыла турган болсоң, дубал бул жактан бул жака тиет экен да. Ушул менин кулачымдай болгон эле бөлмө. Байкаңыздар, мындай башымдагы бул жака тип турат. Ушунчалык кызык. Бул өзү эмне болгон жери болчу экен? Бул өзү үйгө окшойт го, мен байкасам. Башта ушул тооканабы ошондой болгон экен да, ушул мал сарайбы ошондой болгон экен да. Анан көчөйүн деп деле калыптыр, аябай эскерип. Ана хозяиныбыз да айтып атат, эртең квартира болсо чыккыла, мынаны бузайын деп атат өзү. Ал видео чыккандан бир нече гана күн өттү. Дал ошол үй бүлөгө жардам берет элем. Ошол үй бүлөгө аябай 3 күндөн бери мен ошол үй бүлөнү көрүп алып уктай албай жатам деген каарманыбыз биздин телеканалга кайрылган. Азыр жолуккан турабыз. Каарманыбыз жүзүн жашырып, атын атабоону туура көрдү. Ушул видео чыккан соң аябай таасирлендим, ыйлагым келди дедиңиз, 3 күн уктаган жокмун деп. Видеодон эмнеси мени таасирленти сизде? Эмнеси ыйлатты сизде? Ошо негизи апаны көрүп, видео чыккандан кийин эле ошо апаны көрүп, жана ошондой эле 6 небересин көрүп, жүрөгүм аябай кыйналды. 3 күн укта албадым ал апаны көрүп. Ошондой эле сиздерге байланыштым. Бирок 3 күн ойлондум. Анан сиздерге байланышып, ошо чогултуп жүргөн акчам бар болчу, $10,000. Ал акчама негизи үй алайын дегем. Көп жылдан бери чогултуп келаткан болчумун ал акчаны. Бирок ал үйдү алып, мен жылуу жашай албайт болчумун. Азыркы учурда ушул апага бергенге жүрөгүм туура көрдү. Азыркы учурда кур барбастан аларга белек ала баралы. Ош базарды көздөп кеттик, Ош базар баралы. Ош базар жакта жашайт. Алимхан эженин жарыгы күйүп турат. Эшиги да ачык экен. Алимхан эже, кандайсыз? Жакшы. Бизди күтүп аттыңыз беле? Күтүп аттык элек. Мына сиздин тагдырыңызга кыжаалат болгон биздин көрүүчүбүз сизди атайын көрүп, ушул Алимхан эжеге жардам кылайын деп белектери менен кошо келди. Рахмат чоң. Кудай өмүрүн берсин, ден соолун берсин, багын берсин. Аллахым дайым ушу кызды колдосун. Эселеп берсин Кудайым. Ар дайым бактылуу бол, өмүрүң узун болсун. Кеңси коюнчу сизди. Ыйлабаңыз. Сизди көрүп ошо 3 күн болду, ошо видеонун чыкканына. Анан жүрөгүм чыдабай 3 күн уктай албадым. Анан ошо ойлонуп жүрүп, ошо бияка байланышка чыгып келдим. Неберелериңиз үйдө азыр? Азыр зоз шашытат, алар алып кетип убактылуу жылуу жерде карап турабыз деп. Кудай калса жылуу үй таап калсак, квартира таап калсак, алып келебиз, беребиз деди. Квартираны издеп таптыңыздарбы? Квартира карап атасыздарбы? Карап атабыз, эми табылып калар. Азыр толтура көрүүчүлөр видео чыккандан бери кандай жардам болду деп күтүп атса керек. Видео чыккандан бери кыргыз коомчулугунан кандай жардам болду? Аябай көп эле жардам болуп атат. Кыргыз элиме чоң рахмат. Ыраазымын кыргыз элиме. Кыргызым бар экен мынакей. Мен да сүйүнүп калбадымбы? Аябай сүйүнүп атам. Акчалай жардам берип атышат, продукты берип атышат. 3 күндөн бери 500.000 чогулуп калды. Босо турганга болот, жүргүлө үйгө киргиле. Негизи видеодон көргөн кезде мындай көп деле сезилген жок негизичи. Анан өзүм келип, өзүм көзүм менен көрүп, чынында өтө кичинекей экен. Анан жана ошондой эле жанакы 6 баланы көрдүм. Анан сиздин ыйлап атканыңызды көрүп, жүрөгүм катуу ооруду. Ыйлабаңыз. Жана ошондой эле өзүм чогултуп жүргөн кечиресиз.
Өзүм чогултуп жүргөм, 10 000 долларым бар болчу. Үй алайын деп аткан болчум. Өзүмө алайын деп аткан болчум негизи. Анан дагы көбөйтүп туруп, бирок ал үйдү алганда деле мен өзүмдү бактылуу сезбейм. Азыр сиз ошо дагы ошо элдерим дагы кыргыз элим жардам берсе, ошо менин акчам деле жетпейт. Бир 10 000 доллардай берейин дегем сиздерге. Ошо 10 000 долларга дагы кичине кошулуп, дагы шаардын чети болсо деле үй алып берип койсок, негизи жакшы болмок. Чын деле жүрөгүм ооруп атат азыр. 6 баланы караш өтө кыйын негизи. Ушундай условияда анан сизди деле түшүнүп атам, апа. Алимхан эже азыр балдарды алып кетти деп атпайсызбы? Соцзащитанын адамдары сизге анан качан кайта балдарды алганга болот экен? Бүгүн алардын баары абалын билдиңизби? Бүгүн барып келдим, комиссияга бардык, акиметка. Ошол жерде айтты, жылуу жер тапсаңыз эле беребиз деди да. Министерстводон келди. Келип ошо үй-тоодон көрүп келип, анан акча тапшырып, жардам беребиз, кызмат болуңуз, биз дагы колдойбуз. Кайсы министрликтен келди адам? Ошол Садыр Жапаровдун немеси, катчысы Алагөзов келди. Келип көрүп, телефонго тартып, анан сөзсүз жардам беребиз эже деп кетти. Негизи бул видеого деле чыкпай эле бермекмин бул акчаны. Бирок менин бул каражат акчам жетпейт апага үй алып берүүгө. Сиздер дагы кичине жардам берсеңиздер, колуңуздан келишинче. Мынакей ошо маякта 10 000 доллар бар. Ошону сиз ошо. Чоң рахмат кызым, кам болбо, Кудай өмүрүңү берсин, десолуң берсин, Аллахтын колдосунда да бол. Мен мынча акчанын бар жоон алып жүрө албайм, муну банкка барып, банкка эле ишеничтүү салып коем, Кудай кааласа. Анан элдерден да чогулуп калса, бардыгын кошуп, анан бир үй алабыз, Кудай кааласа. Кудайым кааласа. Ошол күндөргө да жеттиңиз буюрса. Сени да чакырам, Кудай кааласа. Апа, ошо үйлүү болуңуз, ошо акчаңыз сизге буйрсун, чын жүрөктөн чыкты. Коляскада алып койдук сизге, ошо кулагыңызды салып, эме кылыңыздар. Кудай берсе эгер үйгө жеттиңиз. Мындан ары Нурболотту жонуңузга көтөрбөй, коляскага салып алып, сейилдеп жүрсөңүз болот. Консулдаттан келген жардамдарды дагы, продуктларымды дагы көрсөтүп коеюн. Кыргызстандыктар берген белектерби? Бул жака баарын жыйналган турбайсызбы, Бул жакта майларыңыз эмнелерди алып келип беришти кыргызстандыктар сизге? Толтура продуктун баардыгын алып келдим. Балдарым келсе, Кудай кааласа жешет эми. Балдарыңыз келсе, эмне тамак бышырып берем деп күтүп атасыз аларды? Келсе баардык продукту менен эле неметем, баардык продукту менен тамак жасап берем. Картошкаңыз, сүтүңүз бар болуп калган турбайбы? Айта көрөйүн. Болду, эми алардын баарын ачып кыйналбай эле коюңуз. Буйрусун ушулардын баары сизге. Ошо неберелериңиз менен ушулардын баарын жеңиздер. Жакшы болуптур. Акчаңызды азыр бекем катыңыз. Жүрүңүз, эми банкка барып келели эми. Акча дагы салып койгонсузбу? Мына коомчулуктан чогулган акча. Мында бекем бекитип отурдум эле, банкка салып коеюн. Ооба. Бир сом болсо ham чогултуп берейин. Жүрүңүз анда, жүрүңүз. Акчаңызды бекем катыңыз. М-банктын дагы кызматкери күтүп атыптыр. Сиз ошол жерге кириңиз, азыр сизге М-банктын кызматкери түшүндүрүп берет. Кайсы боюнча келдиңиз? Мен акчамды банкка салайын дедим эле, сактайт тургам. Депозит атсаңыз болот. 3 түрү бар. Срочный да бар.
урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр Алимхан эже өзүнүн бул жакта банктык эсепти ачтырдыңыз, доллардык эсеп. Буюрса дагы бир аз акча эле калыптыр үйгө жеткенге. Азыркы учурда 10 миңден тышкары дагы 2,5 миң доллардай чогулуп калыптыр. Кыргыз элим эми кичине жардам берип койсоңуздар, эртерээк апаны кышка калтырбай бир үй алып берип койсок жакшы болот эле. Сураныч жардам берип коюңуздар, жана ошондой эле дуа кылып коюңуздар бизге. Кызыма дагы узун өмүр, синдей соолук, Аллахымдын колдоосунда толо ар дайым бар бол кызым, баракасысын берсесин улум. Эч убакта ыйлабаңыз, бактылуу болуңуз. Кетейин. Ыйлабаңыз, баары жакшы болот. Супер ТВнын командасына чоң ыраазымын. Чоң рахмат ушуларга. Синдей соолук, узун өмүр, ар дайым Аллахтын колдоосунда ушундай жакшы иштетерди бүтүрүп, элдердин соонуна калып, жакшы иштетерди тартып жүрө берсин. Чоң рахмат улум сага дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен экран аркылуу кайрадан көрүшкөнчө коштошом. Сак саламатта болуңуздар. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышта болот.